Кыргызстанда акыркы 1 сутка ичинде коронавирустан дагы 5 бейтап каза болду. Пандемия башталгандан бери COVID-19 илетинен каза болгондордун саны 1271ге жетти. Акыркы 1 сутка ичинде оорунун 380 жаңы учуру катталды. Аймактарга бөлүп караганда Бишкек шаарында 137, Ош шаарында 4, Чүй облусунда 79, Ош облусунда 18, Талас облусунда 19, Нарын облусунда 10, Ысык Көл облусунда 38, Жалал-Абад облусунда 48, Баткен облусунда 27. Бүгүнкү статистиканы кошкондо өлкөдө коронавирус менен катталгандардын жалпы саны 72807ге жетти. Ал эми Жалал-Абад облусунда бүгүнкү катталган 48 учурдун 36сы пневмонияга кабылгандар, калган 12 бейтап ковид тастыкталган. Учурда ооруканаларда 304 бейтап дарыланып жатат. Мындан сырткары 156 бейтап амбулатордук дарыланууда. Бүгүнкү күндө биз жана оор азайды деп айрымдарыбыз маска тагынбай же эрежелер чечпей сактаган эрежелер сактап айтат. Бул да болсо бул ооруну дагы күчөтүшүнө алып келет десек болот да. Ошондон эч кандай бир жанагы ушунда жеңил эмеге алдырбашыбыз керек. Оор азайды, демек оору түгөндү деп эмегечи жыйынтыкка келбешибиз керек. Оор азайган учурда дагы биз ошол маска тагынуу, антисептик колдонуу, аралык сактоо эрежелерин сөз сактануу колдонушубуз керек. Акыркы 1 аптада илдетке кабылгандардын саны өткөн жумага салыштырмалуу азая баштады. Мындан улам Жалал-Абад облусундагы айрым күндүзгү стационарларды жабууга туура келүүдө. Бейтаптардын кайрылуусу азайгандыгына байланыштуу буга чейин Жалал-Абад шаарында, эми болсо Таш көмүр шаарындагы стационарлар ишин токтотту. Азыркы учурда облуста бейтаптар үчүн 300гө жакын орун бош. Өлкөдө 1 суткада айыккандар 360ты түзүп, ооруканадан сакайгандардын жалпы саны 64149га жетти. Стационарларда 2833 бейтап дарыланып жатат. Анын ичинде бейтаптардын абалы боюнча алып караганда 45 адам канааттандырарлык абалда, 1942 бейтап орто оордукта, 733 бейтап оор абалда, 113 бейтап өтө оор абалда, 3772 бейтап амбулатордук дарыланууда. Өлкөдө жалпы COVID-19 вирусу 3910 медициналык кызматкер жуктуруп алды. Анын 3599 сакайды. 30 ноябрга карата дагы 17 медициналык кызматкер коронавирус жуктуруп алганы аныкталды. Алардын ичинен 5 медкызматкер кызыл зонада жуктурган. Ошол эле учурда бүгүн үй карантининен 6 медкызматкер айыгып чыгарылды. Жаңылай Болотбекова, Бекмуат Алишер уулу, жаңылыктар үчүн.